Bu invalid baldardan en жақсы немesi közlerinden bilse болады bu baldardı. En chiroyli nersesi bu közleri baldardı. Кызылкыя шаарындагы Иман Аманат Нуру кайрымдуулук коомдук фонду бул үй бүлөнүн түйшүгүн жеңил кылуу максатында жардам кылууну чечкен. Фонд үйсүз жарандарга турак жай куруп берип, кайрымдуулук менен алектенип келет. Аталган фонд буга чейин аз камсыз болгон 30га жакын үй бүлөнү турак жайлоо кылган. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah bugün özgüçü, jakşılık gün, jakşı insanlar menен ушул Жасырбектин өзүнүн үй бүлөсүнүн сүйүнүшүнө кубанычына себепчи болойлу деп мына Кызылкая шаарында Аль-Малик ачылган. Ушул Аль-Малик жамааты менен биргеликте ушул жакшылыктарды уюштуруп атабыз. Жасырбек, мына куртка сонун куртка. Кыштын ызгар суук күндөрүндө üşүбөстөн кийип жүрөсүң мына машалла. Биз ушул коңшу колоңдору Кызылкая эли, Кызылкая шаары ошол Жумагүл эжегебизге Батирене деген наам беребиз да. Бул чоң бир элдик кылды, жомарттык кылды, беришендик кылды. Ушул Жасырбек досубуз мына 25 чыгып калды. 5-этажга энекебиз өзү алып чыгат, өзү алып түшөт да. Ушул жерде коңшу колоңдор билет, Кызылкая шаары билет, Жумагүл эжегебиздин мээнети, аракеттүүлүгү, билесиздер бүгүнкү күндө канчалаган колунда күчү бар, чөнтөгүндө дүйнөсү бар, байлыгы бар, бийлиги бар, дем соолугу бир жакшына аял эмес, эркектер дагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарын эмес, ден соолугу жакшы чырактай 5-6 балдарыны аялы менен таштап кеткендер канча да. А бул бирок эжекебиз 25 жылдан бери өмүрүн ушул Жасырбекке арнап, ошо 25 жыл өмүрүн ушул жага арнады да. 50 миң жардам. Аллах таалам кабыл кылсын ушул жакшылык. Жаңы заманбап арабага ээ болгон Жасырбек кубанычына жетине албай турат. Уулуна кошо кубанган энеси менен кошуналары кайрымдуулук фондго ыраазычылыктарын билдиришти. Ал эми фонд демөөрчүлөр менен биргеликте майрам алдынан кышкы кийим-кечектер жана азык-түлүктөрүн да тапшырды. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар.